Бактылуулук деген эмне? Ийгилик деген эмне? Көрүп эле жүрөбүз, канчалаган ийгиликтүү адамдар бар, кайсы бир нерседен ийгиликке жүрөт. Мисалы, чоң спортсмендер бар, чоң артисттер бар, актерлор бар, же болбосо чоң бизнесмендер бар. Кайсы бир нерседен бир ийгиликтерге жеткен, бирок жашоодо бактысыз да. Толук бактылуулук 4 нерсеге байланыштуу экен. Биринчиси, адам руханий жактан бай болуш керек. Өзүнүн жараткан затын тааныш керек, ошол заттын өкүмү менен жүрүш керек. Ички дүйнөсүн таза кылыш керек да. Эгер адамда руханий жактан алыс боло турган болсо, руханий жактан жарды боло турган болсо, өзүнүн жаратуучусун тааныбаса, кандай гана бийиктиктерге жетпесин, ал сөзсүз бактысыз болот да. Андан кийинки экинчи нерсе бул ден соолук. Эгерде адамда ден соолук болбосо, сен канча акчаң болсун, сенде канча атак даңк болбосун, баары бир ден соолугуң жок боло турган болсо, сен эң чоң бактысыз болуп каласың да. Ошон үчүн ден соолукка дайыма кам көрүш керек. Үчүнчүсү болсо, бул сенин мамилең. Сенде бардык нерсе жакшы болсун, ата-энең менен болгон мамилең начар болсо, аялың менен болгон мамилең начар болсо, үй бүлөң менен болгон мамилең начар болсо, бир туугандарың менен, сен анда деле кайра сен бактысызсың да. Андан кийин бул төртүнчүсү гана бул материалдык байлык экен да. Биз бактылуулук деп, ийгилик деп ошол материалдык байлыкты гана сезип калдык да. Бирок бул эң акыркы келе турган нерсе экен да. Биз ошол акыркы нерсени алда коюп алдык да. Биз бактылуу болуш үчүн ушул 4 нерсе аябай зарыл. Биринчи, руханий жактан бай болушубуз керек. Экинчи, ден соолугубуз чың мыкты болуш керек. Үчүнчүсү, мамилебиз жакшы болуш керек. Төртүнчүсү, анан материалдык жактан бай болуш керек. Эгер материалдык жактан да калыс болсоң, анда бир тууганың ооруп калса, жакының ооруп калса, анда акча бере албай турсаң, жардам бере албай турсаң дагы, бул чоң проблема экен да. Ошон үчүн ушул 4 нерсенин үстүндө дайыма иштешибиз керек.